Саламатсыздарбы, эфирде Ош жаңылыктары, студияда Самара Ашырбаева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент кыргызстандыктарды эл аралык тоолор күнү менен куттуктады. Өлкө башчы Садыр Жапаров иш сапары менен Баткен облусуна барды. Кара Сууда 225 орунду жаңы мектеп ачылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарды эл аралык тоолор күнү менен куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, илимий коомчулуктун ардактуу өкүлдөрү, бүгүн 11 декабрда айлана чөйрөнүн өзгөрүшүнөн улам тоолор тушуккан коркунучтарга көңүл бурдуруу үчүн эл аралык тоолор күнү белгиленүүдө. Эл аралык тоолор күнү белгилөө идеясы биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2002 жылы сунушталган. Мына ошондуктан тоолордун өлкөсү саналган Кыргызстандын жалпы журтун, бардык мекендештерибизди эл аралык тоолор күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Жер шарындагы кургактыктын 30%га жакынын тоолор түзөт. Жер планетасынын тоолуу аймактарында дүйнө калкынын 15%дан ашыгы жашайт. Анын ичинде Кыргызстандагы Борбордук Азия чөлкөмүндөгү мөңгүлөр менен агын суулардын баштатындагы тоолуу өлкө болуп саналат. Мына ошондуктан мен жалпы кыргызстандыктарды өлкөнүн илимий коомчулугун келечек урпактарга баа жеткис белек калтыруу максатында жаратылышка, тоолорго аяр мамиле жасоого салым кошууга чакырам деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Президент Садыр Жапаров 11-12 декабрь күндөрү жумуш сапары менен Баткен облусунда болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы бир катар жаңы объектилердин ачылышына катышып, аймактагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышат. Баткен облусундагы жаңы ачылган объектилердин арасында Достук айылындагы балдар бакчасы да бар. 50 орунга ылайыкташкан билим уясы бардык шарты менен курулуп, ачылыш аземине өлкө башчы Садыр Жапаров онлайн форматында катышты. Бакча ачылышына келген ата-энелердин кубанычында чек жок. Кененирээк кийинки материалда. Мавлюда Кулназарова балдарын жаңы ачылган бакчага алып келди. Алар мындай шарттагы бакчаны шаардан гана көрүп келишсе, эми күн сайын жеткинчектердин ордосуна айланат. Бүгүн биз бакчага алып келдик балдарыбызды. Бакчанын шарттары бардыгы жакшы, уктоочу бөлмөсү бар, ашканасы бар, ажатканалары бар, шарттары бардыгы жакшы. Буюрса. Мурункусу шарттары жок эди. Мунусу жакшы. Балдарым биринчи жолу бул сайтка келдат, аябай жакты, шарттары жакшы экен. Шарттары мен түзүп бериптир, президентибизге чоң рахмат. Бул жаңы бала бакча Баткен районуна караштуу Достук айылында курулду. Ачылыш аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышса, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл эли жеринен күбө болушту. Бул имараттар ак жолтой болсун, сиздерге буйругулуктуу болсун, кут болсун демекчибиз. Саналып өткөн социалдык объектилердин ачылышы менен 3-чү рет дагы бир жолу куттуктайм сиздерди. Бакча 50 орунга ылайыкташып, окуу залы, уктоочу бөлмөсү, ашкана, сырткы ойноочу аянтчасы да каралган. Сметалык баасы 35 миллион сом. Экинчи региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулган. Эшиктеги балдар ойноочу аянтчалар да аябай кеңири болду. Ичиндеги ар бир комнаталар, уктоочу бөлмөлөр аябай кеңири болуп, ашканалар отдельно болуп, продукталарды сактоочу кампалары менен бөлүнүп бүт, медайымдын өзүнчө кабинеттери бөлүнүп, курулуп, усулкана отдельно болуп, бар жогу бардык шарты менен жылуу, электрический паровой отоплениялар коюлган. Ичинен жылуу суу, муздак суу бүт бар жогу чыгат. Аябай жакшы ыңгайлаштырылып, курулуп берилди. Ушунун бар жогун бизге ушундай жаркыраган жакшы шартты түзүп берген президентибизге рахмат. Достук айылында 2015 жылы мектептин эски имараты балдар бакчасы болуп уюштурулуп, ал 30 балага ылайыкташкан. Өткөн жылдагы чек арадагы каргашалуу окуяда толугу менен күйүп кеткен. Толугу менен жабыркап калганда, эч нерсебиз калган эмес, күл эле болуп калган. Ошону кайрадан бир жомоктогудай кылып эле бизге кайрадан калыбына келтирип берди. Албетте бул жерде биздин президентибиздин салымы өтө чоң. Мектебибиз курулду 100 орунду, балдар бакчасы 50 орунду, ФАП курулду. Булар да бардыгы шарты менен болду. Бардыгы шарты менен. Мурда мындай эмес эле да. Мурда ушул мектепти бөлүп эле бир чекесини садик кылып, бир чекесини мектеп кылып
ошону пайдаланып жүргөнбүз да. Жаңы бакчанын ачылганына айыл эли абдан ыраазы. Бардык шарттары менен салынганын көргөн ата-энелер убактылуу башка жактарда окуп жаткан балдарды кайра алып келебиз дешип, кубанычтарында чек жок. Ушунчалык биздин жок болгон, кыйрап жок болгон элибизди, достук айылын жок болгон жерлерин кайрап куруп бердиңиздер. Канча нерселер жок болду де. Рахмат, мына десатты караңыз. Жаш бөйөктөр келет, мына жакында биздин неберелер окуйт, иштейт, окуйт, мына иштеп атабыз бардыгыбыз. Bunu айтып болбойт, биз кубанычыбызды сүйүнгөнүбүздү айтып болбойт. Илгерки садик менен азыркы садиктин айырмасы өтө чоң. Бул заманбап муну карагылайын, бар жагы жакшы, ылык, ысык баары. Мен неберелерибизге Алла разы болсун, ушундай чоңдорубузга ушундай жакшы бөйөк жайын салып бергендерине. Аталган айылда балдар бакчасынан башка мектеп, ФАП, турак жайларында ачылышы болду. Эскерте кетсек, Когалаңда өрттөнүп кеткен 417 үйдүн 59-у ушул айылга таандык. Эми алардын баары калыбына келтирилди. Чынарбек Алипбеков, Мирзат Нууманов, УТРК Ош, Баткен облусу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасына жумуш сапары менен келген түрк мамлекеттеринин уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмөралиевди кабыл алды. Жолугушууда тараптар үстүбүздөгү жылдын 3 ноябрында Астана шаарында өткөн уюмдун 10 саммитинин жыйынтыгын, мамлекет башчылары кабыл алган чечимдердин аткарылышын, ошондой эле уюмдун 2024 жылга карата пландарын талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык күч аракеттердин жумшоого даяр экендиктерин билдиришти. Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун жана Райымбек Матраимовдун мафиясынын мүчөлөрү менен байланышы үчүн мамлекеттик органдардын 180ден ашуун кызматкери кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү жана Райым Матраимовдун мафиясы менен мүмкүн болгон байланыштарын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында жеке адамдарга карата тиешелүү чаралар көрүлдү. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Камчы Асанбек жана Райым Матраимовдун мафиясы менен тымызын байланышта болгон 226дан ашык ар кандай даражадагы мамлекеттик кызматкерлердин бети ачылды. Алардын ичинен 180ден ашууну ээлеген кызматтарынан четтетилди же бошотулду деп айтылат УКМКнын маалыматында. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын Дордой соода базар комплексинде салык чогултууга жооптуу болгон 5 кызматкер кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө кармалгандар салык реформасын ишке ашырууга терс таасирин тийгизген, жеке баюу максатында ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзүү менен коррупциялык схеманы уюштурушканы аныкталды. Бул коррупциялык схема 5-6 жылдан бери туруктуу иштеп, ал үчүн мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери акчалай сыйлык алып турушкан. Кармалгандар кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деген шек менен сотко чейинки өндүрүштүн алкагында убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо, ошондой эле мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. 2023 жылы Коргоо министрлигинин 5 аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында министр Бактыбек Бекболотов билдирди. Анын айтымында алардын ичинен 3-өсү оорусунан улам, бирөө жол кырсыгынан каза болсо, дагы 1 аскер кызматкери өзүн өзү өлтүргөн. Кара Суу районунун Керметоо айылында 225 орундуу мектеп ачылды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, эл өкүлдөрү, президенттин Ош облусундагы ыйгарым окутуу өкүлү жана тиешелүү кызматкерлер катышты. Анда Акылбек Жапаров элеттиктерди заманбап мектептин имаратынын ачылышы менен куттуктап, керметоолуктар бул жаңы имаратты курууну көп жылдан бери күтүп жүрүшкөнүн, чечим кабыл алынган соң тез арада курулуп пайдаланууга берилгенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы 225 орундуу заманбап чоң мектепти курууга республикалык бюджеттен 83 миллион сом жумшалып, бардык шарттары түзүлүп, анын ичинде спорт зал, 75 орундуу залы, ашканасы менен кошо кыздар үчүн кийим тигүүчү машиналар, балдар үчүн кол эмгек сабагынан станоктор орнотулганын белгилеп, эми балдардын билим сапатына катуу көңүл буруу зарылчылыгына токтолду. Сиздердин айылга Бишкек шаарындагыдай чоңун мектеп түштү. Неге
негизги план боюнча 2024 жылы бүтмөк, бирок курулушчулар эртелеп бүтүрүп берип атышат. Бул боюнча дагы биз долгострой кылбай, жылына 1-2 миллион сом берип коюп, 10 жылдап мектеп куруудан баш тарттык. 1 жылдын ичинде мектеп башталса бүтүш керек. Мына ошону былтыр декабрда баштадык элек. Мына быйыл мектебиңиздерди бүтүрүп, татынакай өзүбүздүн балдарыбыздарга тартуулап атабыз. Ошондуктан сиздердин атыңыздардан курулушчуларга да өзүмдүн атыман дагы терең ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Негизинен аварийный мектеп болчу. Быйыл былтыр 2022 жылдын аягы менен ал мектепти жаңылоо максаты талаптары коюлган. Ошол талаптарды аткаруу максатында биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен жана 100 мектеп деген чоң демилгеси бар. Ошол демилгенин алкагында алып кеткенбиз. Жана бүгүнкү күндө жумуш бүтүп пайдаланууга бердик. Баасы 78 миллион сом менен аяктады. Негизи 106 миллион сомго тендер коюлган болчу, бирок 78 миллион сом менен жумуштар аяктап 225 орундук мектеп толугу менен жумушка берилди. Буга чейин мектеп мугалимдери тамчы тамып, электр зымдары чирип калган, авариялык абалга кептелген имаратта окуучуларга билим берип келишкен. Эми жаркырап 2 кабаттуу заманбап мектепке айланып олтурат дейт мектеп директору. Насыров Рыспай атындагы орто мектебинде 390 окуучу окуйт. 2 сменада окуйт, 1-2 сменада. Азыркы мезгилде мына жаңы мектепке өткөндө деле ошол немеде эми Кудай кааласа окуучунун саны көбөйөт деген үмүттөбүз. Заман талабына ылайык жакшынакай мектеп түштү. Жаңы мектептин курулганына жергиликтүүлөр дагы кубанып турган убагы. Алардын айтымында көп жылдан бери заманбап жаңы мектептин курулушун күтүп келишкен. Эми мынтип көксөгөн мүдөлөр аткарылып, балдарына шарт түзүлгөнүнө ыраазы болуп турушат. Жаңы мектеп куруп бергенине президентибизге рахматтарды айтабыз. Алла ыраазы болсун. Son мектеп өз айыл сүйүнүп атабыз. Ушу президенттин жардамы менен жогорку немелердин жардамы менен ушундай жакшынакай айылыбызга мектеп түштү. Бул мектептен дагы окуучулардан көптөн көп тилектерибиз, үмүттөрүбүз бар. Келечекте ушул мектептен жогорку билимдүү, ошо элге таанылган министрлер чыгат деп эметебиз. Алтын сертификаттар чыгат деп ишеништебиз биз. Мектебибиздин ачылышы өтө жакшы, сонун өттү. Мына Аллага таалабыз миң кала шүгүрлөрдү айтайлы. Мына күнүбүз өтө жакшы болуп берди бүгүнкү күн. Эл да эле жакшы, мынеке маанайыбыз жакшы, жакшылыктар болуп атат, баардыгы жакшы эле, өтө жакшы. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарындагы Разаков атындагы 720 орунду мектеп гимназиясынын, ошондой эле жанаша жайгашкан Терешков атындагы 700 орунду мектеп интернатынын курулуш иштери менен таанышып, тиешелүү жетекчилерге курулушту сапаттуу бүткөрүп, пайдаланууга өз убагында берүүнү тапшырды. Эске салсак, Ош шаарындагы 720 орунду Исхак Разаков мектебинин курулушу 2013 жылы башталып токтоп калган. Айымкан Исрал кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош. Бүгүн Ош облустук Түгөлбай Сыдыков атындагы көркөм сүрөт музейинде Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынышынын 75 жылдыгын белгилөө максатында адам укуктары искусство призмасы аркылуу сүрөт көргөзмөсүнүн расмий ачылыш аземи болуп өттү. Ага Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, мектеп окуучулары жана уюштуруучулар катышты. Аталган иш-чара Ош облустук көркөм сүрөт музейи жана Новый ритм коомдук бирикмесинин биргелешкен демилгеси. Өзгөрт көргөзмөсү адам укуктарын, социалдык теңсиздикти, дискриминация, четке кагуу, гендердик зомбулук сыяктуу актуалдуу маселелерди чагылдырып, ошондой эле адам укуктары жөнүндө декларациянын негизги беренелеринин маанилүүлүгүн жана баалуулугун колдоо максатын көздөйт. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынышынын 75 жылдыгын белгилөө максатында уюштурулуп жатат. Бул Ош облустук көркөм сүрөт музейи жана Новый ритм коомдук бирикмесинин биргелешкен демилгеси.
Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы 11 декабрь саат 17:00 тарта Оштогу айрым көчөлөрдө унаа кыймылы өзгөрө тургандыгын маалымдады. Мындай чечим Ош шаарындагы айрым көчөлөрдө унаа кыймылын эретке келтирүү, тыгындардын алдын алуу, шаардыктарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынган. Ленин көчөсүнөн Алишер Наваи көчөсү менен болгон кесилишинен баштап Курманжан Датка көчөсү менен кесилишкен жерине чейин жана Курманжан Датка көчөсү Ленин көчөсү менен кесилишкен жеринен баштап Наваи көчөсү менен кесилишкен аймагына чейинки жол бир тараптуу унаа кыймылы үчүн ачылат деп айтылат шаардык мэриянын маалыматында. Биздин кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтон мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтарды социалдык түйүндөрдөгү УТРК Ош баракчаларыбыздан кенен таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда бар ай тууралуу маалымат.